Салам урматтуу угармандар, Мирел менен Аку микрофон алдында силер менен чогуу ушул 10 мүнөттүк подкастты уланталы деп айттык. Мурунку подкасттарды укпасаңыздар, биз ал жакта бир кыскача жалкоолук жөнүндө сөз кылганбыз. Ошол мен бүгүн деле эртең менен жумушка келатып, жалкоом кармады. Барсамбы, барбасамбы. Аку болсо болбой алып калды деп. Аку болсо бас жазалы, айталы, силерге кызмат кылалы деп тартып ушул жерге киргизди деген деп айтмакчымын. Достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга сагынычтуу салам. Эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, катталганды унутпаңыз. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Анан жакса, жакты деп басып коюңуз, коңгуроону басып коюңуз. Биз үчүн бул дем берет. Андыктан биз ойлойбуз, сиздер биз менен жагымдуу, сонун көңүлдүү убакыттарды өткөрүп жатасыздар деп. Бүгүн мүнөзүмдү оңдойм деп, ошо жалкоолукту оңдойм деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Баягы мындай нерсе бар эмеспи? Адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат деп, Анан мен ойлоп коем, ушул жалкоолук деле ошого киргизсе болот. Биринчи адат болот да. Жатып көрөт, жакшы турбайбы? Эчтеке болбойт турбайбы? Менсиз деле жумуш жүрө берет турбайбы? Менсиз деле тамак аш табылып келет турбайбы деп атып, анан ал акыры мүнөзгө жаралып калат. Ооба. Мүнөз болгондон кийин албетте ал адам тагдыры, ал адамда жана биз мурункуда айтпадык белек, Сулайман пайгамбар айткан депчи, жалкоо дагы бир аз үргүлөп жата тур, анан жакырчылык жоодой кирип келет депчи. Анысы кандай? Ушул сыяктуу болуп, анан адамдын тагдырына сөзсүз түрдө бул таасир берет. Таасир берет, албетте. Айткандай, кантип бул жалкоолукту жок кылганга кылам десеңиздер, Аку менен дос болгула. Жалкоолук жок болуп кетет дегендей. Мендечи жалкоолонгонго убакыт жок да. Ушу мен таң калам. Баягы курбуларым айтып калат да, мен бир күн кечке жаттым, мен жалкоом кармады, эчтеке кылгым келбейт, эчтеке кылган жокмун дейт. Анан сен кылчу катты ким кылды десең, балам кылды, болбосо койсун дегендей да. Анан мен кээде карап туруп суктанып кетем да, өзүнө мындай бир аз расслабляться деп коет го, бир аз эркигенге убакыт берет экен, ой депчи. Мен болсо үйдөн эгерде эчтеке кылбай койсоң, анда эч ким кылбайт да, анычы баары бир кылышың керек. Ошол өчө турбайбы? Көп учурда ошондой да. Бала чагымдан мен ошону жакшы көрөм. Менде андай расписанием бар болчу. Кийинедейимден. Мектептен келгенден кийин сөзсүз түрдө биринчи кийинип алып, курсагын тойгузуп үйдү жыйнайм. Андан кийин сабак окуйм, анан муну кылам деп мондай ар бир саатым жазылып болчу да. Анан бирөө бир жакка баралы десе, жана чет элдиктерде болуп, мен карайын, убактымды карайын, анан десем, анан сен немистердейсиң деп анан күлө бериши. Азыркыга чейин ушул немем бар да, немистердей болуп сен ой койчай деп элечи. Бирок азыр бул тайм менеджмент экен деп калды. Туура. Мен негизи убакыт менен проблема болчу да, жумушта, ар кандай өзүмдүн жашоомдо дагы ушул убакыт менен күрөшүүгө мындай айтканча убактым көп, бирок ошол замат деле эчтекеге жетишпедим дегендей болчу да. Анан мен ойлодум, убакыт тайм менеджмент деп айтылганда эле ошону билиш керек экен. Негизи өз убактыңды өзүң эметиш. Негизи ийгиликке жетем десең, иштерди аткарам десең, жалкоолуктан күрөшүп ошондой кылсаң, эң биринчи ошол туура мындай планды түзүшүң керек экен да. Бүгүн эмне кылам, же бул жумада эмне кылам деп туруп баарын жазып туруп, анан жазасың биринчи эмне кыласың, андан тышкары бул ишти кантип аткарасың деп ошого чейин жада калса жазып алсаң, эми бир күн деле убакыт өткөрүп койсоң деле эчтеке болбойт. Бирок аркы күндөрүң сенин жакшы өтөт да. Анткени сенин планың бар, кыла турганың бар, солго оңго баспаганың бар. Анан ийгиликтүү да болосуң. Ийгиликтүү болосуң. Бирок жалкоолук бул өтө чын айтканда тагдырды чечип коет. Мына ошон үчүн чечип коет да, эчтеке кылбайм, эртең кылабыз, убакыт келет деп койсок, бул жалкоолукту эле жөн эле эметкен болуш керек, биз күчөткөнүбүз болуш керек. Ооба. Эми жалкоолук деген эмне? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Сен өткөндө бир подкастта айтып кетпедиң белең, көңүлүм келбегенде депчи. Анан бул негизи жалкоолук. Жалкоолуктун мындай аныктамасы бар экен да. Жалкоо киши эч качан баштаган иштерин аягына чыкпайт дейт. Мына бул жалкоонун признактары. Жалкоо эч убакта койгон максатына жетпейт. Жалкоо өзүнөн талап кылынган нерсени эч качан бүтүрө албайт. Анда дайыма мен эртең кылам, эч нерсе болбойт, кийин деле кылып коем деген сөздөр дайыма болот дейт. Азыр угармандар анан жана мен өзүбүздү уктук го дедим. Жалкоо экенибизди билип калдык го дейм. Анан жалкоо адамчы мен жалкоомун деп мойнуна албайт экен. Сиз эр жүрөктүк менен мен жалкоомун деп моюндай алсаңыз, демек мындай илең салаң кишилердин арасында жүрө бербестен бул терс сапаттан арылуу убактысы келди дегендик. Анда мен убактым келе туруп арылышым керек туруп. Жалкоолуктан арылам десеңиз эмне кылыш керек? Биринчи кезекте себебин издеш керек экен. Жөнөкөй мисал. Сизден туруп баштаганыңыз да келбеген аракет же ишти талап кылып атат да. Сен кылгың келбейт, чөптү жуугуң келбейт деп айттың элең го бир жолу. Ал тууралуу жакшылап ойлонуңуз. Бул ишти каалабай андан качканыңыздын түрдүү себептери бар.
кээде кишинин баягы колунан келбеген нерсе талап кылышы да мүмкүн. Ошондуктан каалабай жатканыңыздын себеби эмнеде? Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Кийинки кезекте мотивация издеш керек экен. Шыктануу, кандайдыр бир ишке шыктандыруу шумдуктуу натыйжаны берет. Шыктандырылган жалкоо дароо жигердүү, жаңычыл жана көңүлдүү кишиге айланып калат. Эми ошол кошуп чалып кетсем, ошол мотивация кылыш үчүн мындай ой жүгүрүш керек. Кээ бир психологдор берет экен да сунуш. Элестетсеңер, буга акча аласыңар дегендей. Ошол көз караш менен карасаңар, кандай жумушуңар бүтүп калат дейт. Жалкоолукту көңүлүңүздү багыттаган компас катары элестетиңиз. Башкалардын түрткүсү менен өзүңүздүн эркиңизге каршы кылынган ар бир бурулушта жалкоолук компасыңыз дароо жанданып, сен башка жака бурулдуң, мен ал жакты каалабайм дейт экен. Мындай жалкоолук жардамга келип, турмуштун сизге ылайыктуу туура тарабын көрсөтүп турат. Анан кийин өзүбүздү алдабашыбыз керек экен. Сиздин чөйрөңүз менен ишиңиз тажатуучу жана айла кетирүүчү нерселер экенин моюнга алуудан качпаңыз. Жалкоолугуңуз мындай учурда жашоо кубатыңызды маанисиз нерселерге коротуп жаткан керексиз, мунун кереги жок деп айтат экен. Бирок жок, мен муну кыла алам дейт экенбиз. Чынында ошондой. Дагы бир нерсени кошуп чыгып кетип элек. Ушул негизи мындай жалкоолукту күрөшүү үчүн мисалы жумушту биз өйгө пландаштырып коюшубуз керек. Эң биринчи чынында ошондон башташыбыз керек. Эртең эмне кылам, эртең кылып коем дегенде туура эмес. Азыр отуруп сен билишиң керек, эртең эмнени кыласың, ошондо гана. Эгер чоң жумуш болсо, айтып мага бир жакшы сунуш берди эле, мен окуу менен жетишпей баратканда бир наставник деп коет эмеспи, ошодон сурадым эле, мага кеңеш бериңизчи деп. Эмне кылайын деп, жетишпей атам эчтеке десе айтат. Мына чоң тоо турат дейт да. Тоону жылдыра аласың дейт. Жок десең жок, жылдыра аласың. Кантип? Казасың. Түйүнөн акырын каза баштайсың дейт. Бир таштан, эки таштан кумдап ошентип баштасаң, анан кийин ушинтип эле чоң ишиң бүтүп калат дейт да. Ошондой эле сыяктуу биз кичинесинен башташыбыз керек экен да. Чынында чоңду баштайм деп атып эле эчтеке кыла албасаң, анда сенин жалкоолугуң экесе өсүп кетиши мүмкүн да. Анан жалкоолуктун да түрлөрү болот экен. Туура же коргонуу деген жалкоолук бар экен. Бул чарчап чаалыгып, сырколуп жатканда өөрчүп кетет экен. Анан талкалоочу жалкоолуктун түрү бар экен. Бул кайдыгерлик жана көңүлдүн чөгүүсү менен коштолот. Адам баарына кайдыгер болуп калат экен. Мына ушундай. Эмнеден улам бизде жалкоолук бар? Анда бүгүн изилдеп көрөлү. Мүмкүн менин көңүлүмө жакпайт. Мүмкүн бул меники эместир. Мүмкүн мени жөн эле мисалы сүрөт тартып кыйнап атышат. А мен сүрөт тартканды билбейм. Мен ишенесиң сүрөт тарткан. Мен алманын эле сүрөтүн тартканды билем, башка эчтеке. Ошол сыяктуу нерсе болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бул өнөкөтпү? Сен жөн гана кылгың келбейт. Муну дагы билип алган жакшы экен. Бирок негизи кээ бир адамдар бар го, кылгысы келбесе да кылат го. Муну ошол эле деп койсок болот жалкоо. Негизи мындай бир адамды көрөм да, колу мындай айтканча көп нерсени кыла алат. Башы иштейт, сопсонун. Анан бирок болсо жалкоолугу бар да, анан бул мага кереги жок дегендей сыяктуу ой менен жашап жүрө берет да. Буга эмне кылам, убакыт коротуп дегенде. Бирок ушуну кылса көп нерсеге жетишмек. Ошондо ойлоп койсок, ал болсо мага керекпи? Кереги жокпу? Эмне кылам деп туруп, бул мүмкүн жашоодогу болгон бир травмасыбы? Мүмкүн. Кылгым келбейт деген себеп. Бир нерседен чыгышат. Үйрөнгөнмү? Жок, үйрөнбөсө десе ал билет муну. Бул шык эле мага мен 1 саат калсам, ал муну 5 мүнөттө бүтүрүп салчу да эле да. Бирок жалкоосу бармайт. Мен буга бирок негизимде карасаң мотивациясы жок. Анан бул эмне кереги бар? Же ар кандай бир травмасы болду эле. Мындай жашоого көңүлү жок болуп калат го ушундай адамдар көбүнчө. Ушул дагы таасир этет экен да, сен ушундай мындай кылгың келбейт. Эмне үчүн кылгың келбейт? Эмне болду эле деп да суроо беришибиз керек экен да кээде. Жакшы. Биздин сааттын соңуна чыгайын деп калдым. Анан ушул жалкоолуктан арылууда 5 гана мүнөт өзүңүзгө бөлүшүңүз керек. Мисалы ушул ишти кылыш керек, 5 эле мүнөт кылайын депчи, анан иштин баягы кызыгына кирип кеткенден ал токтойт. Анан чоң иштер болуп турса, аны майда-майдага бөлүңүз дейт да. Кичинекейден жана жогоруда айткандай тоону күрөк менен ташып баштаңыз. Негизги жумуштан качпаңыз, анан эрте туруу дагы маанилүү экен. Өзүңүздү сыйлаңыз. Кандай эмгек болбосун сыйга татыктуу. Ошондуктан сиз башкаларга мен муну кыла алам деп сыйлаганыңызды көрсөтүңүз. Эртеңкиге калтырбаңыз дейт. Эң маанилүү ошо, эртеңкиге калтырбас. Анан дагы бир сунуш айтып кетмем элем, бир жумушту кылбастан 2 жумуш кылгандан аракет кылыңыздар. 2 жумушту бир убакытта кылсаңар, ошондо да бул жардам берет экен. Бирөөнү кылдыңар, кийинкисин кылдыңар, ошентип бир заматта 2 жумуш бүтүп калат. Достор, биз саатыбыздын жыйынтыгындабыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар достор. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.